Салам достор, Кыштакта бир күн программасынын 4-чү чыгарылышы биз сиздерге сөз бергендей Согмент айылынан чыгып, Баткен облусуна караштуу Суу башы айыл аймагынын Ширеш айылына келдик. Анда эмесе бүгүн сиздерге Ширеш айылын чагылдырып беребиз. Кандай? Жакшыбы? Ширеш ушул жакта? Рахмат. Мына достор, биз Айчүрөк айткан Ширеш көчөсүнө келдик. Тагыраак айтканда Ширеш айылындагы Ширеш көчөсү. Биз көргөн, биз уккан 8-үй, дал ушул Айчүрөктүн үйү экен. Бүгүн Айчүрөк экөөбүз тааныштырабыз. Айчүрөк, саламатсызбы? Сизге байланышкан жигит Сыймак мен. Ошол сиз менен сүйлөшкөндөй эле бүгүн Ширеш айылын сиз менен тааныштырып чыгабыз. Алгач, рахмат. Ата-энеңизди жолугайт, сизге уруксат алып, анан айылды кыдырабыз. Эже, саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Кызыңызды бизге бир күнгө уруксат берип турсаңыз, бизди айыл менен, айылдын жашоосу менен тааныштырып берсин. Рахмат. Неден баштайсыз, Айчүрөк? Биринчи. Айчүрөк, мен капа болбосоңуз, жандан бери сиз деп кайрылып атам, мен сен деп эле кайрыла берейин. Сиз дагы мен сен деп кайрыла берсеңиз болот. Азыр ушунда биз күрүч талаасына Азыр сезонбу, ошондо кандай? Ошондо бул чек арага жакын экен. Кайсы жак менен чектешет ошондо? Көпүрө деген мааниде колдонулат. Көпүрөктөн паска түшөбүз. Паска ылдыйга деген мааниде, төмөнгө ылдыйга деген маанилери көп колдонулат. Ушул жакта шал бар. Мына алма эмеспи ошондо? Бие. Бие деген өсүмдүк. Бие алманын түрү. Көпчүлүк аймактарда бие алма деп аталат. Бийини пайдалуу дешет. Бизде бие алма. Ашка кошобуз. Ашка кошулат. Бие алма дейбиз, э? Не деген? Тармызек. Тармызек өсүмдүктүн түрү. Кадимки эле малина, бирок кара түстө болот. Малинанын карасы. Кара малина. Бул азыр качан мөмөсү бар болгон болот? Бул жаздан баштап эле пышат. Азыр жок экен. Тармызек. О, кызыл. Не ал? Карагат. Карагат. Кызыл карагатпы? Кызыл карагат. Ар жакта көрүнүп турган дарыя кайсы дарыя? Ойчоң. Бул Сок дарыясы дешет, бирок илгери бизде Ак дарыя деп коюшкан экен. Мурда Ак дарыя, азыр Сок дарыясы. Күрүчтүү күрмөктөрүн отолот. Күрмөк? Күрмөк чөптүн аты күрмөк болот. Күрмөк отоо чөптүн түрү, көбүнчө күрүч талаасында өсөт. Азыр барбы ошо? Азыр отолгон. Ал көп чыга, отош кыйынбы же? Отош кыйын, бардыгы иштин кыйыны болот да. Аш жеп атканда чыгып калган кара нерселер ошолор күрмөк. Демек күрмөк деген чөптүн урugу. Кайсы сорттун көп эгет бул жакта, Баткенде? Жайдары, возрост. Лазер дегени бар. Кайсыл жактарга экспорт болот бул негизи? Айылдын негизи кирешеси ушул нерсеби? Күрүч. Айылдын негизи кирешеси күрүчтөн башка мака болот, картошка болот. Ошо. Неге күрүч талаасы эмес, шалы талаасы деп аталат экен да бул жакта? Бизде илгертен шалы деп калган да, ошо. Шалы талаасы.
күрүчтүн экинчи аталышы шалбы же Күрүч биринчи шалы болот, анан күрүч болот. Демек түбү шалы? Бул азыр шалы, анан буну актап. Актап? Актап деген бул күрүчтү тышына ажыратып күрүчүн чыгарган актаган болот. Ошондо күрүч болот. Бул азыр ушун жайдары күрүчпү же ак күрүч? Баткенде ак күрүч популярдуу. Баткенде ак күрүч болот. Ак күрүч болот, а? Кызыл күрүч болбойт. Кызыл күрүч болбойт. Жайдары күрүч деген ошондо кайсынысы? Жайдары күрүч. Ошо кызыл күрүч да турабы? Кызыл күрүчтү өзгөн күрүч деп коет. Өзгөн күрүч. Күрүчтүн баардыгы эле күрүч. Баардыгы бирдей күрүч. Бардын аталышы болот да, жайдары, вызроз. Ар биринин таамы ар башка болот. Азыр отопкон мезгил болгондо жакшы болмок экен, суу кечип, арасында жыландар болот дейт го, ошол чынбы? Отоп атканда. Жыландар болот, суу жыландар болуп калат, бирок чакпайт деп ойлойм. Ойлойсуңар. Жыланга тийишпесең чакпайт да. Жакшы. Негизинен күрүч талаасын жалпысынан көрдүк. Мээнети аябай кыйын экени көрүнүп турат. Кайсы айда жыйнап аласыңар? Билбейм. Чоңдор билишет, үйдөгүлөр билишеби? Көз турат, а? Деген суулар деле, көрүнүп турган дарыя деле башкача түстүү да, боз түстүү. Биздин суунун цвети ушундай. Таза, муздак. Азырма таза суу. Таза суу. Биздин суунун таамы башкача да. Ичсең канасың. Сен канасың. Боппос түстүү. Илгери Көк дарыя деп бизге карашып кеткен. Ушунда азыр жаш балдар түшүп ойноп атат. Биздин балдар же суу дайым ушинтип көп агып турабы? Кышында азаят. Кышта туп-тунук болуп калат. Демек, бул тунук эмес экен. Жазда ушинтип кансырап калат экен дарыя. Кансырап калган убакта кан чыгарабыз атайын. Тоок союлат же кой союлат. Кансырап калды дегенде ошондо кандай дарыянын Кансырап калды дегенде өтө көбөйөт дагы, адам алдыга барганда тартат экен да. Ошо адам түшүп кеткен окуялар болгонбу? Адам түшүп кеткен окуялар болгон. Кайсыл жакка барабыз эми? Сууга түшүп көрөбүзбү же айыл менен таашабыз? Сууга түшүп көрөбүз. Нол жакка барып көрөбүз. Мүмкүн кансырап аткан болушум үчүн сууга түшүп көрөбүз. Мына суулар дагы ошол дарыядан келет экен, а? Дарыядан келет, ичип көрүң. Биздин суу даамдуу, таамы башкача. Башкача болгон боппосо тунукпу? Ичип көрүң. Жоомуздуу экен бирок. Жок, сен ичип көрбөйсүң биринчи? Кумдун даамы чындап сезилет экен, кумду бар экен да, арасында ошого боз экен. Же кумдук сезилбейби? Кумдук мен сезбедим. Сезилет, бирок жоомуздуу. Мына жерине кыска болуп калганда башка жактар узун-узун, мына жери кыска. Дүмбүлүн. Көп суу дегенде. Көп суу болсо, Өстүгө калат. Көп сөйлүп калган. Көп сөйлүп калган. Кою. Мака өзөйдү. Мака жүгөрү деген мааниде. Өлкөнүн түштүк аймагында мака сөзү пайдаланылат. Ода. Дүмбүлүп пиширип бересиң бизге? Чыкты. Кичинекеси ошентип. Мына кармап тур. Жок. О. Каттасын.
Ağızları süt çıktı. Tırmıkların uzun boş biriktiren bunday olsa lamin o süt çıkan mutlu bolsun. Bassam süt çıkmaydı. Çıktı bu. Çok. Qancha olti bo'ladi? Negisi jugur go'vegilami ayla? Go'vegil. Satlao je o'zingizga kerakli narsani hayatını Paya жүгөрүнүн сабагы оролуп алынып, кургагандан кийин ушинтип аташат. özüzde istedik. Sıyırlarga biraz. Sıyırlarga berебиз. Асын, паясын. Hayatını. Bunu qanday prosesi? Kelden uşu mezgilge çeyinki proses. Eng birinchi endi Intiye göğsüme kendine. жазда. Жазда. Ondan şorttayız. Kinci olaz. Çavat. Ayollar qancha je erkek bolalar qancha? Aralaş. Aralaş. Kim boş bolsa жасайбыз. Sen de çıkasın talağa? Evet çıkar. Жалаңына дүмбүл жейсің ба? Biraz yapalım. Жаштар немен алып қошат? İşte ne okuşat. Mektepe biraz. Жайындасы, каникулда. Каникулда таладағы işlerімнен болады. Ешке талада. Есалғаннан не қышат? Мысалғанда үйделі. Үйделі. Башқа жақ бар ба? Бассейн, клуб. Жайлау бар бізде, Субашы деген. Субашы жайлаусын арасарлы. Көл бар, Төрткүл. Төрткүлгө барабыз. Көлгө. Көл? Қайсыда көл? Төрткүл Баткенде. Төрткүлгө барасыздар. О! Мағдарым. Мен кішілерін алып алыппын ба? Көп кішінесін алабыз. Кішінесі жаш болса керек? Кішінесін ішінде жоқ та. Жөктердің үстіне чөп татайын үстіне өстірді. Үрбі. Яқ, бұл картошка аста. Картошка бар. Картошка пышқан. Пышқан? Құрғап қалаш үшін чөптерін ұрғын емеспіз. Чөйі да пайда. Чөйі да пайда. Картошка құрғап қалбас үшін еді? Картошка даяр болған. Чөйін орып, картошканысын қаз алышылы қаған. Салқын болып тұрыш үшін чөйіні тейшкен нәрсін, еді? Бірақ чөйіні ор оласың аргей? Чөйіні да ор олас, чөйінді сыйларға береміз. Сыйыр, уй. Баткен облысының көпчүлүк аймагында ушундай аталат. Кеттік пе? Seriden. Қашу жерде істейін бе? Никке чте. Bir aralап шыққаннан кейін бірақ мен жалаң сағынады болған оқшаймын. Пішіп кеткендерін алған екенсіз. Бірақ әрбірімізден басып көрген бе? Жаңа дүмбіл болып баштағанда кішінекесізді ойнайды дек. Қандай? Дүмбілді куклата ойнайды. Куклата? Шаштары ма? Яқта Қыстар менің
келин алуу, кыз берүүдө кандай өзгөчөлүктөр бар башка аймактардан? Мисалы күйөө балдар келгенде кандай болот? Салтта өзгөчөлүктөр. Күйөө бала келгенде киргизиш, үйгө дастархан салышып, жасашып. Ар бир аймактын өзгөчөлүгү бар го. Калың кандай бул жакта канча? Калың 100 000, 150 000, 200 000. О, кымбат экен. Дагы? Сыңкысы жакшта дейм. Имандуу деп коем. Дагы? Же ошол акча менен болду? Калың берет, кыздар сепко берет. Канча жаштан турмушка чыккандар көп? 18 жаштан өйдөсү. Эрте турмушка чыгышабы ошончо? Эрте турмушка чыккандар да бар. Эми 5 кол тең эмес аткандай да. 23 жашка дейли. 23 жашка чейин. 24-25ке чейин жетүүбүз бар. Сага да жуучулар келип атабы? Бар эми. Айыл эли негизи кирешесиби, айыл эли негизги кирешеси? Негизги кирешеси картошка менен мака. Эң негизгиси ошолор. Эң негизгиси ошолор. Катып калган окшойт да? Пишербей бирок? Катып. Сүт чыкпай атат. Өзүм жейм. Сары болуп пишип кеткендерин алып коёго. Не кыласыз барды сарылан? Барын сизге салып берем. Болор. Канча минутта пишет? 1 сааттан өтүп. Чай кайнатыш керекпи? Сейтен кайнатыш керек. Мага азыр эми болушканга чейин убакытты кетирбей айылдын тарыхын айтып бере турган бир аксакал болсо, барып келсек жакшы болот. Ошого барып сиз көрсөтүп келейин. Эми чоң атамдын үйүнө алып барып, өзү кайнап пиширет. Өзү кайнап. Жакын эле? Саламатпы? Денсаулықта келгіле бұлдармы? Біз кем арай өткеді. Кем отырдылар? Кем отырдылар. Қана, омен, айылыңыздардын аты кызыктуу экен, Ширеш депчи. Ошого эмне үчүн Ширеш болуп калган? Канча жылдан бери бул жакта жашайсыздар? Биринчи кимдер көчүп келген? Ошолор боюнча сизде маалымат бар дешти. 1924-жылы келген экен ушул жерге. Лейлек деген жерден, Лейлек айыл, Лейлектен деген. Ошол жактан келген, бир мынау Өзбекстандан келген, барды эки жактан келип, ушул 24-жылдан келип, бизден урууду чапкылдык уруу деген, чапкынчы деген. Анын ичинен дагы 5ке бөлүнүп кетет. Топ боюнча да бардыгы. Ошонтуп, ушу 24-жылдан бер жагы Ширеш деп жашып келген. Энди кандай деген мааниси эмне дегенин да билбейт экенмин. Ширеш деп аталып калган, бирок ар жактан келип чогулуп бир мемеде жашап калышканда, башка айыл жок. Башка милдет жок бизде эч. Бир уруу. Бир уруудан таркаган 5 меме жашайбыз биз. Ата-тегер 5 меме. 5 уруу бир жашайт да. Демек, айылда жалаң туугандар жашайт экен да, бир уруудан таркагандар. Биздин айылда жалаң бир уруу жашайт. 5 уруу бир чогуу жашайбыз да. Ошонун эми маанисин Ширеш деп койгонго ошонусу точно мен билбейт экенмин. Канча түтүн эл жашайт азыр? Эмне менен тиричилик кылышат дейли айыл эли? 40 түтүн бар. 40 түтүндөн таркаган 492 жан бар да. Ушул эми үлүскө бөлүп берген ар ким өзүнүн билгенинде жашап жатат да эми. Эмне кантип жашаса жашап атат. Бирок бизге негизи эл көп болуп, жер аз болгон үлүстү бөлгөндө жер аз тийген да. Ошон үчүн мына биздин жаштар бардыгы бири Москвага, ал жактарга кетип калган. Жаштардан жок, аксакалдар да калды, жаштар жок да. Бул жерде, мисалы, сиз уулуңузду үйлөдүк дейли, жаңы. Алар бөлүнүп ушул айылга чыгышабы же башка жакка кетишеби? 4 уулумду үйлөдүм. 3-өө 3 жакта, 2-өө мына Агылташ деген жерде. Бирөө Баткенде жашайт.
Bir kızım da uşa batkanda, 4 uşul. Menden talqan, biri menin kolumda. 4-üncüsü. Жер жоқ қой, жетіспейді. Yer az da, jana aytdım o. Yer az. Adamın қалтын сары көп болғандағы жер аз болған bizde. Салт саналар бойынша қандай өзгөчөлүктөр бар? Kadimkede salt birde ele, hiç birinde özgürgen yok. İlge ata-tegi kalp yaşap gelgemiz yok, şol salttan çıkanımız yok. Айылда мындай эркектин иши же аялдын иши деп бөлүнүп, мындай чектөө кыздарға кандайдыр бир ушундай нерселер жок эмеспи? Bizde mınday zavod fabrika bolbosa, bir şey bolbosa, только şu talaşı iş boyunca da var. Başka iş yok bizde. Аралашып иш кылып жүрөр. Var aralashadi. Маалыматыңыз үчүн рахмат аба. Эми биз бата берсеңиз биз жолго чыксак. Ben batarlar bir nanga orsigile, anan keyin bata vereyim. Ha? Gel kılım. Nanga koygun da o nanga orsayısınlar. Yandan sındır. Ha. Sındırıp kapısı. Sındırıver. Ha. Nanga orsigile. Yolun karşıdır olsa, boyluğa maksadına gittiler. Daim şunda işler bizi aldığa geliyorlar. Kam bol bağlı. Daim salamat olurlar. Allah Allah. Rahmat sizге рахмат. Макулат, үч болуңуз. Rahmat. Көз булак деген булак, э, ошондо? Көз булак ата деген булак. Аха. Неге көз булак ата? Илгери көз булак ата деген киши болгон экен, мусулман. Ошол дагы Жамбулак ата деген бар, экөө бир тууган болгон экен. Көп бир тууган болушкан экен да. Ошол мусулман болуп, молдо болушкан экен. Ол жерге келип, намаз окуп атканда баш кесерлер келип, көз булак атабызды ушул жерде өлтүрүп кеткен экен. Башкача. Кандай эми саздын суусу экени сезилет экен да. Күн аябай кеч болуп калды. Дүмбүл быштыбы же? Бышыпты. Бышыппы? Анда дүмбүлдү жейле. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Allahu Ekber. Эгерде экрандан жеткенде ушундай кичинекейиңер акмакта ах сон болупту. Күн сайын ушуну жеп турасыңарбы? Музат жейсиби же? Сыгымда жейин. Колдун келишинче жейсиз. Кайсы бул? Дария суусунанбы? Кранттын суусунан. Дүмбүл жегим келип кетти. Дүмбүл жейле. Осып көрөлү эле. Кандай алабыз? Алып жей бересизби? Же башка шарттары барбы? Кадимкидей кол менен алып жейбиз. Ысык кет. Сон, урматтуу достор, бүгүн биз сиздерге Баткен облусунун Ширеш айылын чагылдырып берүүгө аракеттендик. Бүгүн бизге Айчүрөк жардам берди. Айчүрөккө, Айчүрөктүн үй бүлөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Буюрса сиздер менен кийинки жумада Жалал Абад облусунда кездешебиз. Ага чейин сак саламат болуңуздар. Биз кадр артында дүмбүл жейбиз.